да ошондой эмеде өткөн. Мына бул киши Россияда жүрсө, тирүү адам. Бул киши катышпаса, анда эмне кантип эмеге берип койду тиги. Ал өткүрбек деген. Бердикуловго. Бер жасалма. Район мынандай жаңы турмуш деп берип атат, токтомду, айыл өкмөтүнүн токтомду ишке алганда берип атат, жасалмалыгы көрүнүп турат. Буну прокуратурага бергенбиз бардыгын бир экземплярдан, бирок бир аракет болбой атат. Аким ошол убакта Закиров деген кол коюптур. Значит, райондун акимине да кызыктар болгондо ошол нерсени өтүп кетишинечи. А эмне үчүн бир эле Бөрүбаевдер жыргаш керек дагы, башка эл отуруп бериш керек. Эле көп да. Маселе ушундай болуп атат да, мына баарыбыз эле турабыз го. Жер сатып жыргаган кишини көргөн жокпуз. Ура менен айыл өкмөттөрдүн бар дейм 33 жылдын ичинде ушул бир модага айланган экен да, жер сатыш дегенчи. Ушу жер сатып миллионер болушу, кокуй жанагы кыйкырчак аялдарды эмелерди алдына салып алып эле буга тигиге сата берген факты толтура экен да. Мына кайсы айыл өкмөткө барго ушул нерсе. Токтомдорду алып келип, үй жок, эчтеке салынбай турган жерге түндө алып келип фундамент куя калып атышат. Эми пенде экен да, пенде экен. Полный тазалагыла элдин айыл өкмөттүн кызыкчылыгы сиздерде тарткыла, коркпогула. Мыйзамсыз кетип атабы? Мыйзам талаасына тарткыла. Земельных участков Бердикулов. Бердикулов бул азыр каякта өзү? Бул жанагы жердин эси болуп аткан, азыркы турабы? Буга сатылып атат. Анан мындан Бердикулов Матмусаевга сатылып атат, турабы? Маселе мындай болуп атат да, мынакей. Газетага берет, мисалы инфопарк деп атпайбы, райондук эле деңгээлдеги бир газетага берет, мыйзамда ошондой каралып калганда бирөөгө берет. Анан ошол газетаны даже бүт бардыгын редакциядан эле бир айыл өкмөтү сатып алып койгон учурлар бар. Чыккан газетаны сатып алып коюп дагы бүт бардыгын өртөп жок кылып жиберет. Өртөп жок кылат. Анан эмне десе ошол берилди дейт да, көпчүлүккө кеткен, мына информация турат деп туруп, анан аукциондорду өткөрүп атышат да. Могу дагы ошондой эмеде өткөн. Мына бул киши Россияда жүрсө, тирүү адам. Бул киши катышпаса, анда эмне кантип эмеге берип койду тиги. Ал өткүрбек деген. Бердикуловго. Анан кантип ал ээси болуп чыга келди бир пас. Биз дагы кийин уктук да, айткандай келип бир болду да. Жерин тегиздеп алганда элкөт алып чыкты, анан документ картып. Бул нетип атат? Айыл чарба багытындагы пайдаланууга 32.400 сомго сатылып, кадастр башкармалыгы тарабынан мамлекеттик акт берилген болот, туурабы? Жайык жер өзүндө. Булар категориясын кантип өзгөртүп койду? Жайытты кантип айыл чарбасында пайдаланууга деп берди дагы, бүгүн кантип ал жерди сүрдүрүп башка нерсе курам деп. Кайсылары? Кайсы мыйзам негизи? Ошо сүрдүрүп атканды билип атпайбы эл дагы. Куласа биздин аттарыбыз чыкты, биз катышкан эмеспиз мына. Анан картасында дагы туура келип да, себеби анын жанында водозабор бар. Картага түшкөн эмес да, мына водозабор, мунун водозабордун 5 метр же 10 метр мындан могу жерди чызылыш керек. Чимген чимасы бар, тактап койгон чимасы бар. Водозабор дегенди көрбөдүм да. Бар. Яктан көрсөң бар. Onu çalışalım falan. Kurşunlar tahtalar da. Burada çiğim yok öyle başka. Ruhsat içinde tahtayı mamur var. Jeri boyunca olması, расположение jeri boyunca mamurması yok bunlar. Просто ayıkçara maksatında cahit yerler şunu. Kategoriyası kayakta? Ayıkçara maksatında. Hazır. Cahit de otpayızlar. Ayıkçara maksatında cahit. Ama bu sistemde malumat veriyor da satın bolo dip sakıp çıkıyor koyuyorlar olsun da. Satsa bolo dip bu sistem veriyor da korktum. Главный маркетинг распределяющий, указывающий гость кысылшак сайли просим сдать заключение на займу участка исполнителя школы получили 0,5 года отправил. 0,5 года, аркасында бар заключение. Продажа через аукцион. Документ сайфинанда. Глава заключения. На основе вашего письма и школы руководства земельного условия возмездного предоставления прав собственности аренды на земельный участок населенного пункта на территории правительства Российской Республики, также дополнительное расположение этого земельного участка на местности и определять фактические границы, считаем возможным продать земельный участок площадью 0,5 годов. 0,5 годов, бро, 27 соток. 5 соток он отправил? Жоқ, 50 соток деп отыр. 0,5. 50 соток. 0,5 соток. Каякта калган жер? Архитектура, наверное, 27 соток маалымат берген, архитектура, чинасы боюнча. Ашы менен сатылган 27 соток. Архитектуранын корутуусун тапканыбыз жок да. Архитектуранын корутуусу жок азыр. Болуш керек, мына издеп тапса болот. Архитектуранын негизинде анан площадь, апрель площадьын саткан да. Ошо менен.
Архитектурасы архитектурадагы тиги госрегистрдагы бүт бардыгы, айыл өкмөт бардыгы бирге иштеп атпайбы, бирде цепная реакция болуп атат да. Жалгыз айыл өкмөт эч нерсе кыла албайт. Бардыгы сүйлөшүлгөн, тиги акчасын берет, бул акчасын алат, ошо менен жалпы менен сатат да берип коет, и все. Ошо менен иш бүттү болуп атат. Анан бул эмне десе токтомдун негизинде мен документ жасап бердим дейт, себеби токтом келсе мен мыйзамды жасап беришим керек дейт. Бирок элге кыйшык минеп атпайсызбы? Баштабай жатып эле элге кыйшык минеп алдык да биз. Бул жерде огород деп атайды, водозабор барбы? Огород бар ортасында. Водозабордун Тротуар ижады. Мен кетесем болобу? Машинада больной бар да. Полицияга барышым. Сиз катышпаптырсыз да? О, мен Башыке. Бактыкта аны карал багы бар, ашта огород деп. Жол деп турат, бүгүн то жол. Жол турат, ясно турат. Половой дорога. Азыр эми мындай кыласыз. Сотко кайрыласыз. Айыл өкмөттүн атынан. Өзүңүз. Муногул 2006-жылдагы муноо протокол негизинде токтом бар да, кана айыл өкмөттүн токтому, Казактын токтому. Ошо токтом жочусу. Берилсин деген токтом канакей, мунууга берилсин деген. Муноо кантип документ жасатты? Берде туруп атпайбы? Кадастрга кайрылсын депчи. Аны токтом да. Токтом келишим болду улар. Токтом болуш керек. Келишим бар, алышат келишим. Айыл өкмөттүн мына протоколдун негизинде айыл өкмөт токтом чыгарат да, туурабы? Анан келишим түзөт. Ошол келишимдин негизинде анан кетиш керек. Бул арендага берилди, кандай кылып берилди, токтомдо жазылат. Токтом жок. Бар бекен өзүңүздөрдүн архивде? Чыгаргыла. Nerede caz kıran toktama negizinde. 2006 Кайсы номердеги токтом экен? 857'de Kılıçlar Kumatan'ın toktonu. Yani basit hattası жазып турат да. Умун чайында. Ошол токтомду чыгаргыла. Анан сотко кайрыласыз. Сиздер дагы кол коюп бересиздер. Биз катышкан эмеспиз ал жерде. Мына адамдар катышкан эмес ал жерде. Жөн эле эме болгон. Тиги формально Россияда жүргөн. Булар кол коюп берет. Ошонун негизинде мына протоколду жанагы айыл өкмөтүнүн токтомун Казактын жокко чыгарып бергиле. Пусть сот чечим кабыл алсын дагы 27 сотунун кайра айыл өкмөтүнүн эсебин кайрыш керек муниципалдык мен чыгым. Эми бул жанагы илгери кылып беришкен да мунун бардыгынчы жан талашып эле жер сатып эле ушинтип бир модага айланып кетиптир да бардык жердечи. Аны сатса дагы адамгерчилик менен сатпайт да. Жанагы бүт бардыгын жасалма жол менен сатышкан да балбар. Эми жок кишилерди бар деп катыштырып жазып аткандан кийин бул уже подделка документов да башынан элечи. Ушул нерсени бүгүн өзүңүз жазып, бул кишилер кошо кол коюп берет. Мына ошол жерде биз болгон эмеспиз деп сиздер жазып бериңиздер, экөөнөн тең алыңыздар эмени. Түшүнүк катты. Биз эч кандай бул эмеге катышкан эмеспиз, протоколдо болгон эмеспиз а күнүндө. Тиги киши мен Россияда жүргөм ал убакта. Буга катышкан эмесмин, катыштыгым жок деп жазып берсин. Анан пусть мунун эмеге прокуратура эмесин тергеп эмесин баштасын ишин. Арыз сиз тараптан жазылыш керек, айыл өкмөттүн эмесинен. Себеби айыл өкмөт кайра кайрып алууга кызыктар болушуңуздар керек. Жер сиздердики. Муну өткүрбөк эмелердики эмес да булчу. Бул айыл чарбасындагы жер, жайыт жер. Муну аны сүрүп, анан алкылап каалагандай бир нерсе сала кое турганга мыйзам эч жерде жок. Эгерде бул киши бирөөдөн сатып алган болсо, жана Матмусаевдин метип атабы азыр. Сатып алган. Бүт өткүрбөгүнөн жанагылардан сурасын, бар акчасын кайра алабы, эмне кылат алардын проблемасы, өздөрүнчө эсептешип алсын. Муну заключение бергендердин бүт бардыгын, мунулардын бардыгын эмеге бериш керек, документтин токтом менен муну менен бүт бардыгын кайра карап чыгыш керек. ушул маселе боюнча кудду ушундай маселеге биз да коныш келдик да. Бөрбаев менен кабарыңыз болсо керек, 6 гектар жерди зарарды алып, биз ал жогорку сотто айыл өкмөттүн пайдасына калдырып келдик, 37 госакты жокко чыгарып. Азыркы убакта 3,5 гектар жерин дагы сотто териштирүү болуп, кечеги күнү кайра териштирүүгө кайтарылды. Ал жерде айыл өкмөт, сиз айткандай айыл өкмөт өзүнө өзү сотко бергенде биринчи инстанцияда эле айыл өкмөт өзүнө өзү сотко беришке укугу жок деп чечим чыгарып берди сот. Мыйзамдуу жолу прокуратура менен сүйлөшсөк, айылдык кеңеш айыл өкмөтүн сотко бериши керек деди. Былтыркы февраль айынан бери айылдык кеңешке 4 жолу кат менен кайрылдык. Айыл өкмөттү сотко бербей ушул күнгө чейин келдик. Ошол же райондук неме прокуратура иш козгоп бербей атат. Себеби ал жерде жаңы жагдайлар ачылып калып, ал жердеги ошо пилорамаларды элдин Ишкебан айылдагы элге тийген, дыйкан чарбаларга тийген жер эле.
жаңы жагдай боюнча соттук отурумда ошо биринчи арыза боюнча эле каралат экен, мына жаңы жагдайды кошпой койду. Азыр жаңы жагдай боюнча райондук немеге документтерди тапшырганбыз. Алар сотко эмнегедир сотко берилбей жатат. Бул азыр сиздердики 37 чек артка кайрылдыбы? Кайрылды. Бул сайтта жок деп эмне кылдыңыздар? Сот чечим келген. Жогорку соттон чечим жок келет. Азыр чечим келсе тиги госрегистрге кайрылып госактын баардыгын жокко чыгарып өзүңөргө аласыздар. Менчикке туурабы? Бул 37 чек боюнча. Ооба. 87 чек, 37-ни сатып үлгүргөн экен. А калган жери? Калган жерлер чийме боюнча калды. Кулда элчин кулдурбай койдук. Андагы биринчи үй салганды билип калганбыз. Мына жердагы сүйдүргөндү билгенбиз. Жок, азыр 37 боюнча эмне болуп атат? 327 боюнча азыр жогорку сотто кече артка кайтарылыптыр, кайра текшерилсин деп. Жок, чечим ошол 37 госак жокко чыксын деп чыктыбы? Жокко чыгарылды, даттанууга жатпайт деп өкүм окуду. Калган жер боюнча жерде 2 участка барды, бирөөсү 6 гектар. Бирөөсү 3,20 жер. Госак 6 гектар боюнча булар соттар жүрүп, анан жокко чыкты 6 гектар. 6 гектардын ичинде аш делени бул участкага 37 госак чыккан, андан сатылган. Ошол полностью жокко чыкты. 37-син сатып үлгүргөн, калганы турат. Ошол 37 чык, 6 гектар чыкты азыр. Чыкты. Азыр жокко. Соттун өкүмү келсе сиздер кайрыйсыздар. Азыр сөз дагы 327 бар. 327 ошо бербейт. Ооба, бербейт. Документтер жасалма. Район мынандай жаңы турмуш деп берип атат токтомду, айыл өкмөтүнүн токтому ишке алганда берип атат, жасалмалыгы көрүнүп турат. Буну прокуратурага бергенбиз бардыгын бир экземплярдан, бирок бир аракет болбой атат. Бул кимдин колу менен экен? Шапкасында жаңы турмуш деп турат да, малкана деп. А фактически жер Ишкебандан сатылып атат. Ишкебанда малкана болгон эмес. Строй двор болгон. Жаңы турмушта кечеги айтып аткан жериңиздер да? Жаңы турмушта малканабыз болот. 7-8 километр аралыгы. Малканага чыгарып туруп булар жаңы турмушта Ишкебандан сатып жүрүп атат. Чапташка. А эмнеге тиги айыл өкмөт өзүнө сотко бере албайт? Мүмкүн эмес. Мыйзамда ушундай каралган. Кайтып кетти, себеби айыл өкмөт өзү бере албайт. Жарандар берсе? Болот, жаран. Жарандар биздин укугубуз жок экен. Ал жерде бизде юридический укугубуз жок экен. Ал жерде биздин жер эмес экен да, биздин госак жок экен. Утуен бияка берип атабыз деп өкмөт алып атат да жер. Айыл өкмөттүн жери болуп атат да, айыл өкмөт менчиги да. Кеңеш бериши мүмкүн. 6 гектарга дагы жарандар дагы жазганбыз, прокуратура дагы жазган. Биринчи инстанцияда эле жарандардын биздин жер үлүшүбүз деп жазганбыз да. Биздин баягы немелерибизди, китептерибизге чийдирбегенбиз. Биз жалпы эле жайыт боюнча пайдаланабыз деп токтом чыгарып койгон эле. Ошон үчүн биз укуксуз болуп чыгып, биринчи инстанцияда эле биздин мен жокко чыгарган. Прокуратуранын арызасы менен анан барып, ошо 37-ни жокко чыгып. Кеңеш эмне деп атат? Айыл кеңеш. Айыл кеңеш биз айыл өкмөттү сотко бере албайбыз. Бере албайбыз деп. 4 жолу кайрылды. Бuna 1 жыл болду. Экинчи февралда кайрылды. Акцияны жооп берген, кат жүзүндө берген. Анан эл берсек, эл акча төлөш керек экен. Артынан 50 сом, 5 миң, мындан 1000 сомду элден чогултурам, баш жаман көрүнүп бүтүштү. Жок, ошо элдин атынан берсе болот да. Жок, анда акча көп төлөнөт экен да. Жер айыл өкмөттүкү болуп атпайбы. Канча төлөнөт? Бул бир немебизге барганымда 3 миллион ошондой деген. Бишкекке чейин жанынан барып келип атат. Анан колун өзүбүз прокуратура менен алып уктук да. Жок, азыр сот кайра жаңы пайда болгон жагдайларды артка кайтарды. Кайтарды. Жогорку сот. Ушул боюнча иш козголуш керек, баягы делого барып кошулуш керек экен. А прокуратура ошол соттун чечими менен иш козгой албайт бекен. Болбойт атат, болбойт. А кеңеште эски депутаттар 70%. Кирип калган, ошон үчүн 70% качып. Ооба. Сүйлөшүп алды. Бул бербейбиз деп бармап Кала берсе биздин жаңы депутаттардан бир экөөсү Бөрүбайдын тарабын талашып Бишкекке чейин барышкан. Ал жер алардыкы мыйзамдуу деп. Кудду ошолорго азыр депутат болуп калган. Ошолордун басымы менен кеңеш эч кандай иш жасай албай атат. Туруктуу комиссиянын жер боюнча комиссиянын токтомдорундагы азыр жаңы депутаттар чийип салган. Биздин укугубуз жок деп. Алардыкы мыйзамдуу деп. Мыйзамдуу экендигин суд териштириш керек менимче. Башталганда дагы сотко кайрылдык. Эч бир жол жок болуп атат да бизге. Арестам салып берише албай койду. Купли продажаны добросовестный неме болуп алып өзүнүн айылдагылар алган бирөөсү. Ошолордун таасири болуп атат. Айыл өкмөттө зам бирөөсү районда прокурор. Биз ошону күмөн кылып атабыз. Ошолордун таасири болуп атат. Сиз айткандай баягындай уюшулган неме. Бул кандайсыңар?
Александр, жакшыбы, иштер жакшыбы? Эл журттан чыкпайбы? Болот, жанагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтү боюнча, Кызыл Кыштак. Эмени 327 жер аянтып, жана Бөрүбаева Хадичага бекитип берүү жөнүндө деп токтом кылган экен да Кызыл Кыштак. 327-ни 2001-жылы. Булар жогорку сотко чейин барып эл. Азыр жогорку сотто жаңы пайда болгон жагдайларга байланыштуу кайра каралсын деп туруп артка жөнөткөн экен. 6 гектар жер боюнча мындан тышкары 6 гектар жер бар, ошо Бөрүбаевдин убагында ошондой жанагы жасалма токтом менен алып кетишкен. 6 гектар жерди кайра артка айыл өкмөткө полностью кайрылсын жер. Өкүм эмеге жатпайт деп уже чечим чыгарып бериптир, өкүм келиптир уже кайра даттанууга жатпайт деп. Жогорку соттун өкүмү. Бул 6 гектар боюнча ушул адамдарга тиешелүү. Азыр өкүм келе элек экен айыл өкмөткө. Азыр айыл өкмөткө өкүм келсе, ошол 6 гектар жерди муниципалдык менчикке кайра алыш керек бар. Гос актысын алып, полностью тигеме менен, гос регистр менен жерге деп. Анан мына 327 боюнча да кайра кайрылып атат. Жаңы жагдай пайда болгон жагдайларга байланыштуу деп. Эл айылдык кеңешке кайрылып, айылдык кеңеш менен айыл өкмөттү сотко бергиле ушул токтом боюнча жокко чыгаргыла десе, айылдык кеңеш баягы эски депутаттар экен, мурдагыларчы. Алар биз бере албайбыз деп, буларга официально кат берип атат экен да, биз бере албайбыз депчи. Эми азыр мына жаңы жагды пайда болгон жагдайларга байланыштуу өкүм келсе, райондун прокурору менен сүйлөшүп, ушул маселени кайра кайра тергөөнү башташ керек эмесинчи. Могу 327 гектар жер боюнча. Кайра тергөө жүргүзүп, мына жерде документтердин бардыгы жасалмада, булар башка ошол эле айыл өкмөттүн башка айылынан берген, башка участкасынан жерди. Эмени документально, кагазда, токтомдо. А фактически башка айылдан берип койгон да. Ал жерде малкана деп берген дагы, малкана жок эле башка айылдан алып туруп берип койгон 327. Токтом башынан бузулганда, бу жерде Кара Суу район мамлекеттик администрация башчысы Закиров деп кол койгон экен, токтом кыламын деп. Ошо жана Бөрүбаева Хадичага бекитилип берилсин жерди. Анан жерге жайгаштыруу мүлккө укуктарды каттоо боюнча башкармасы татаануулуна тапшырылсын деп жүрөт. Ушул токтомдун өзүндө эме да, туура эмес да. Ушул боюнча эме барат. Кызыл Кыштактын айыл өкмөтү, айылдын жашоочулары. Жанагы соттун өкүмү боюнча кайра карап туруп, прокуратурага тапшырма берип, ошол 327 боюнча кайра тергөө ишин жүргүзүш керек. Хорошо? Ушуну көзөмөлгө алгылачы, ушул маселенин аягына чыгалы керек. Макул, давайте. Азыр ушундай кылалык, муну акимдин биринчи орун басары, азыр аким телефон алган жок, жыйында окшойт. Барасыздар, муну маселе боюнча киресиздер, бүт бардык кагаздарды көрсөтүп, анан прокуратура менен алар сүйлөшсүн дагы, ишти кайра козгош керек. Айыл өкмөт кызыктар болуш керек. Айыл өкмөт эки жактан келип жатат. Биякта эл, биякта багы инвесторлор бар. Биз ушул арызданып жүрөт да багы. Инвесторлор да бар. Бул нерсе курам. Кандай? Мана жунда кайрыш деген завод курамын деп туруп жүргөндө башында жүргөн. Азыр кече президентке арыз берди удагы. Билбейм кайсы маанда экен азыр. Кече президент Сары Жапар бул жерде жол элбез жол кылып барганда. Бош базар. Бош базар. Ошондо көрдүм да өзүм ишин суратына жөнөштүрөм. Жок. Ким берип атат? Сатып алгандар. Сатып алган экинчи покупатель. Бул жанагы Бөрүбаевден сатып алган. Маселе мындай болот да, кеп алар эмне үчүн алар арыз берсе болот? Мыйзамдуу эл арызын берсе болбойт. Каралыш керек. Башында анда эгерде ошончолук тиги таза инвестор болсо, башка болсо, анда башында документин тазалап албайбы? Муну эмне кылат? Подделка токтом чыгарып анан ар кандай эмелер жазып. Муну жазылып турбайбы? Токтомдо турат. Райондун акими ошол убакта Закиров деген кол коюптур. Значит, райондун акими да кызыктар болгондо ошол нерсени өтүп кетишинечи. Болбосо эмне окубайбы мына жерди мынакей? Эмнени жазып атат? Тиги жаңы турмуш участкасында жайгашкан турак жай үйдүн дейт 327 жер аянты менен Бөрүбаев Хадичага бекитип берүү жөнүндө деп чыгып атат. А кайра алдына Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Бостон айыл чарба кооперативдер ассоциациясынын Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн сентябрда токтомунун негизинде деп Ишкабан участкасында жайгашкан Малкана турак жайдын жалпы жер аянты 327 деп берип атат.
Эгер строй двор болгондо мына картасына салып неме кылып строй двор деп турат. Мыйзамдуу болсо далилдеп алсын, сот далилдеп берсин. Эгерде ошончолук инвестор мыйзамдуу болсо, ошо киши алган киши мыйзамдуу болсо ошол жерге салам десе, сот менен далилдесин эмес. Мына кагаздын бүт бардыгын алып чыксын. Албетте ишкерлерди колдоо, ишкерликти колдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү президенттин мыйзамы турат толугу менен. Ал күчүнө кирип иштеш керек, иштеп атат. Бирок ал жерде жазылган жок. Президент жазган жок да тиги жарылка мисалы. Мыйзам бузуп эле каалагандай элди алдап башка кылып жасалма токтомдор менен алып инвестор иштесин деп. Туурабы? Кайсы гана инвестор болбосун, ички инвестор болсун, сырткы инвестор болсун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иш алып барыш керек. Андай инвесторлорду бутубуз менен колдогонго даярбыз мисалы. Мыйзамдуу түрдө келип жаңы жумушчу орун түзүп берип, элдин назарына кылбай, башка кылбай, сонун кылып элге жумушчу орун түзүп берип, айыл өкмөткө салыгын төлөп атса ким рахматын айтпайт? Айтабыз, бардыгыбыз колдойбуз. Анан башында эле бузуп алып туруп анан кайра келип анан мен салам, ал салам деп эл менен кырылышып, эми андай нерседе ортодо билбейм, эми андай ишкердин ишинде деле ийгилик болбойт менимчечи. Элдин назарынан чыгыш керек биринчи. Эгер мыйзамдуу болсо, бүт бардыгын сот менен аныктап алсын да анан кийин жазасын. Аларды бой боюнча что мен элди кошо жүрөм да, жүрөп атат да. Эл өзү чыкпайт, сен аркасында турасың, кызыкчылыгың бар деп Бул мындай болуп атат да, маселе мындай болот. Айыл өкмөт сиз, айыл өкмөттүн жери үчүн сиз кызыктарсыз. Сиз кызыктарсыз. Элди козутасызбы, башка кыласызбы, сиз мыйзамсыз элди көчөгө чыккыла, мына мамлекеттик саясатка каршы болгула деп аткан жоксуз да. Сиз айыл өкмөттүн жерин 3 гектар 27 соту жер, элестетсеңиз. Канча эмеңиз турат азыр тиги чек алабыз деп? 4000ден ашык. Канчасы кирип кетет эле ичине эгерде 5 сотудан бере турган болсо. А эмне үчүн бир эле Бөрүбаевдер жыргаш керек дагы, башка эл отуруп бериш керек. Айыл өкмөт өзүнүн кызыкчылыгын кылыш керек. Сиз ал жерде кызыктар адамсыз. Берсин, алар айта берсин, дей берсин. Сен кылып атасың дейсин. Сиз мыйзамдуу негизде кылып атасыз да. Мыйзам таласынан чыккан жоксуз да. А сиздин кызыкчылыгыңыз эл тарабында болуш керек, чындыгында. Себеби айыл өкмөт сиздин жериңиз болуп атат. Бул башка жерден кеткен жок. Ошол 4000 кишинин 327 жанагы Бөрүбаевдардан 6 гектар, жалпы алганда 9,5 гектар, 10 гектар жер болот. 10 гектар жерге канча кишини батырат элеңиз мисалы? Өзү 29 гектар эле. 10 гектарыны жашыл китеп алган экен. Аларды кайтарылды. Акырында эми ошо 27си калды. Бардыгы мыйзамсыз болуп чыкты. 10 гектар жер берилген жер. Азыр бизде элдин үлүшү дагы жок болуп кетти да. Кайра үлүштү, чек болуп кетти. Кандай кылып чек болду, өзү да түшүнбөй калды. Үлүшү жок, акчасын төлөйт. Жок, үлүшүлөр турат да, байшыга тур сүйлөшкөн берди. Тур? Каерде? 38 көрсөтүп берди, гараж жамбашта бар көрсөтүп. Жок, элге чызып бербедиңер. Чиз берген, мен чиз бергем да, эл жүрөт да, Осмонбек жүргөн нема. Айыл башы жүргөн, билесиңер, футбол топтор, сөйкө жасады. Сатат 40 сотик, 30 сотик, 20 сотик кылат да, аны жашылдандырууга деп берет. Эртеси эле бир апта чек болуп сатылып кетти. Токтом жашылдандырууга деп чыгат. Сатып атканда аукционга канда бакка берип атабыз биз деп. Мен бул вопросту мурда айыл өкмөт келгенде аким экөөнүн ортосунда да койдум эле. Мына жерлерди берип атасыңар, алар баары үй салып атат. Айылдын картасы болуш керек. Мына үй чыдан жолу менен чырайлуу болуш керек. Ар жерге бар эле дөңгө салып атат. Бул кандай мыйзамдуу десем, алар биз бакка берип атабыз. Хорошо, бакка берет деп күттүк. Бир жыл өтпөй байчылар баары үй болду. Ушундайлар көп да. Маселе ушундай болуп атат да, мына баарыбыз эле турабыз го. Жер сатып жыргаган кишини көргөн жокпуз. Ушу жер сатып мен байыдым, жер сатып тешигим бүтөлүп кетти деген кишини көргөн жокпуз. Мына жер саткандардын алды жерде жатат азыр, арты камалып атат, арты дагы камалганга даяр турат да. Эми ушул элдин жерин эле алып эле бир киши сата бербеш керек. Итак эле мына түштүк жергесинде жер тартыш. Жер тартыш. Анан акчага кызыгып эле бай элдин бардыгы ура менен айыл өкмөттөрдүн бардыгы 33 жылдын ичинде ушул бир модага айланган экен да, жер сатыш дегенчи. Ушу жер сатып миллионер болушуп, кокуй жанагы кыйкырчак аялдарды эмелерди алдына салып алып эле буга тигиге сата берген факты толтура экен да. Кайсы айыл өкмөткө барго ушул нерсе. Губернаторго канча киши келсе, ошонун 90% ушу жер менен келет. Же бир кишиге 4 участокты сатып туруп 4 кызыл китеп жасап берип койгон госрегистр. Анан эң жакшы жери алар кутулуп чыгып кетет экен. Кечирип койгула, эми соттон чечип алдылар. Себеби бизге 4-өн тең токтому келген дейт экен да. Бизге токтом келсе эле болду, биз жасап беребиз. Токтомду жасап атканда да жерди биринчи жасаганда экинчини караш керек да. Мисалы, мына контурдагы турса, ушул контурга дагы экинчи киши токтом алып келип атса, мындай адам подозревать этет да, бул кандайча депчи.
Анан булар бардыгын эле уруп эле кагазга кол кое берген, эмне десе соттор чечип алгыла деп коет экен. Кызыл китеби бар. Ошону менен ким жаман, анан сот жаман, анан сотко берген киши жаман болуп эле кырылып атат да, эл жаман болот. Андай болбош керек. Баягы 30 жылдагы кашанын бүт бардыгы токтош керек. Мына президент так ошол тапшырманы, ошол талапты коюп атат. 30 жылдагы бизге чейинки болгон кашаны бүт бардыгын токтоткула деп. Эми жанагы документтештирип берүү, мыйзамдаштырып берүү десе дагы жерди. Эми ошого дагы жанталашып кирип калайын деп аракеттер жасап атышат. Эски токтомдорду алып келип, үй жок, эчтеке салынбай турган жерге түндө алып келип фундамент куя калып атышат. Эми пенде экен да, пенде экен. Анан азыр мыйзамдаштырууга өтүшүбүз керек. Болду. Баягы эшек жайлоо деп коет экен го. Бул жерде мен ушундай мындай сөздү уккан эмес эле, мен ушул жака келип уктум. Эшек жайлоо болуп кеткен деген сөздү. Чындыгында эшек жайлоону токтотуш керек. Мыйзам менен жашайлы. Мына президент да ошондой талапты койгон. Бардыгын мыйзамдаштыралы, 30 жылга чейинки кашанын бардыгын мыйзамдаштырып кетирели. Мындан аркысына эч кандай мыйзам бузуу болбосун. Жер басып алуу, ким каалаганын кылуу деген болбосун деп. Айыл өкмөт, айыл башчы президентибиздин эң негизги жерлердеги элдин арасындагы жоокерлери ошолор. Мына сиздер башка ал жерде эч ким жок, официалдуу мамлекеттик кызматкерлери мына сиздер истерди. Анан сиздерге карап эл түзүлөт. Эгер ошол жак түз боло турган болсо, район түзүлөт. Айыл өкмөт түзүлсө, район түзүлөт. Район түз болсо, область түз болот. Анан республика. Мен ушул нерсеге түшүндүм. Жергиликтүү бийлик мына ушул жака келген, жергиликтүү бийлик эгер өзүнүн милдетин колду жүрөккө коюп туруп, таза аткара турган болсо, өкмөткө дагы, президентке да сөз тийбейт экен. Эмне үчүн сөз тийет? Биздики мына айыл өкмөт дагы кыймылдабайт. Айыл башчы деле өзүнүн эмеси менен жүрөт. Район деле унчукпайт, область унчукпайт. Анан бардыгы топтолуп отуруп, эл кайка барат анан? Президентке чыгат экен. Өкмөткө чыгат экен. Анан не десе эле президент иштебей жатат, өкмөт иштебей жатат, кылбай жатат дей берет экен. А маселенин бардыгы мына жакта жатып атпайт, жергиликтүүлөрдө жатып атат. Мисалы мына көрүп атасыздар, 5 соту жери үчүн президентибизге кайрылып атат бар. Ушул жактан Бишкекке барып кайрат. Президенттин 5 соту жер чечип отурганга эмеси бар убактысы. Ал жергиликтүү айыл өкмөт, айыл башчы, район, область менен чечиле турган маселе мындай алгандачы. Анан ушундай маселелерди ар бир маселеге айыл өкмөт, айыл башчы бийлигишиш керек. Ар бир маселеге көңүл буруш. Майда маселе болбош керек айыл өкмөт ичине кое турчу. Эми боло берет тиги бу депчи. Эч нерседен коркпош керек. Мына сизден мурунку айыл өкмөттөр жасадыбы? Мыйзам колуңузда турабы? Мыйзамдуу талаада турасызбы? Аракетти кылыш керек. Сиз баягы кеп бирөөнүн артын чукуп, анан бирөөнү сөзгө калтыруу эмес. Сиз өзүңүздүн жериңиз үчүн күрөшүп атасыз. 3.27-ни алып берсеңиз элден рахмат угасыз, башка эч нерсе укпайсыз мисалычы. Булар эл деле айтып аткан жок да, 3.27-ни Бөрүбаевден алып туруп, мына мага Акматка же Ташматка каттап бер деп аткан жок да, туурабы? Биз өзүбүздүн менчикти өзүбүзгө кайрып бергиле, айыл өкмөткө алып бергиле деген сөз болот. Болду. Башка талап жок. Эгер бул кишилер да ошентип чыкса, будан алып мага бер десе, анда жеке кызыкчылык болот эле. Анда баарыбыз ойлонот эле, кой туура эмес болуп калат. Неге бул кишиден алып буга беребиз? Булар айтып атат, өкмөткө кайтарып берели деп. Башка ой жок, туурабы? Элге, андай элге рахмат гана айтыш керек, рахмат гана айтыш керек. Ошол айылдын ичиндеги ушу аксакалдарга, ушу активист болуп, жогорку сотко чейин барып, кайрылып, Бишкекке барып келгеним канча акча мисалы. Ошонун бардыгын жасап чуркап аткан ушу кишилерге рахмат айтыш керек. Ушу кишилерге бериш керек, ардак грамоталарды, башкалардын бардыгын айылын өнүктүрүүгө, тиги башкага социалдык экономиканы жакшыртууга, тиги абалын кошуп аткан активдүү салым үчүн деп турупчу мисалы. Анан не десе эле биз инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иштейт. Жарлыкта жазылып турат собственно. А эгерде мыйзам бузуп Кыргыз Республикасы мыйзамдарын тебелеп тепсе иштей берсин деген эч ким жок. Мыйзамдуу келсин, иштесин, жумуш ордун түзүп берсин, рахмат айтабыз, колдойбуз. Салыкты өз убагында төлөсүн, жашырбасын, башка кылсын, бүттү. Жарлыкта деле ошентип жапжашнакай жазылып турат. Ушул эки маселе боюнча анда сиз сотко жана биринчи маселе боюнча кайрыласыз, кийинкиси боюнча первый замакимге барасыздар бүгүн эле. Чогуу. Барып, кагаздарды көрсөтүп, бүт бардыгын район прокурорун чакырып, бардыгын чакырып, кандай болот, эмне болот, юристтер менен отурсун дагы, ким сотко берсе укуктуу, кандай кылып, өкүм келгенден кийин, соттун өкүмү келди, мына кайра жаңы пайда болгон жагдайлар менен деп туруп. Эми ошонун негизинде кандай болуп иш козгосо болот, мыйзам жолу менен сүйлөшкүлө дагы аракетин көрсүн. Мына районго тапшырма берилди. Анан берки боюнча сиз өзүңүз сотко, мына бул кишилер жазып берет, биз катышкан эмеспиз деп түшүнүктөрүн. Ошонун негизинде кайрылгыла. 27 соту жер деле оңой жер эмес. 27 сотуну 4төн бөлсөңүздөр 5-6 үй бүлөгө чек болуп атпайбы мисалы. Туурабы? Эмне үчүн бир эле киши ал жерди эмеге пайдаланып кетиш керек. Тем более категориясы өзгөрүлгөн эмес, айыл чарба багытындагы жер деп турат. Анан бардыгы эле ушундай эмеге көнүп алып турат да, эмне десе эле бүт токтомду көрсөңүз, баягы шпаргалкада көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында деле бере берген да.
Бирок барсаң ал жерде бак тигилген эмес. Мына 2000 канчанчы жыл берилип атат? Бирби 2006 дейт. Бүгүн 2022 жыл. Бир бак тигилген жери барбы ошол жерде? Бир чырпык сайылган. Болду да анда келишимди аткарбай атат да, туурабы? Келишимде көрсөтүлүп турган өзүнүн милдетин аткарбай аткандан кийин бир тараптуу алып койгон мүмкүнчүлүк бар да, мисалы айыл өкмөттө. Ошон үчүн иштегилечи эл үчүн. Сураныч, өтүнүч бул азыр. Анан кийин эгер ошол сураныч, өтүнүчтөр аткарылбаса да кийин мыйзам чегинде башка эмеде сүйлөшкөнгө туура келет. Полный тазалагыла элдин айыл өкмөттүн кызыкчылыгы сиздерде тарткыла, коркпогула. Мыйзамсыз кетип атабы? Мыйзам талаасына тарткыла. Эгер жанагынтип бирөөлөр коркутуп койкуй, сен эмне элди козутуп атасың, антип атасың, мынтип атасың десип чыккыла, мына күч органдары башка бар, биз турабыз, район турат. Бардыгыбыз коргоого чыгабыз. Биз деле эл деле артынан жардам чыгабыз, үнөйт андай кылтасын. Кандай эле бирөөлөр келе калып антип анан коркутуп тигиби деп анан алып баш керек. Мыйзамды келсин да бардык документ менен алсын. Эч ким жок дебейт, эч кандай инвестор башкалар. Сүйлөштүкпү? Ошо жомак деген бала жанагы письмо бердим деп атасыңар го. Президентке письмо берип деген. 100 жылга барып камап отурат. 100 жыл. 327. 327. Жылкы эме кылып алды деген. Ооба, жылкы. Эми ал жылкы багабы, эмнесин багат? А болбосо президентке арызданып жүрөт. Мен мынандай кылат. 100 жылкысы бар киши мыйзамдуу түрдө алып алып, баягы жерди сонун кылып караш жүзүндө алсын дагы. Ага берсин, эч ким жок дейт. Мыйзамдуу түрдө бирөөнүн жерин бирөө алып койгонго акысы дагы жок. Кудай алдында дагы, мыйзам алдында да, туурабы? Балдар иштеп, Кудай буйрса биз эле карап турбайбыз. Доктор Ахмат ишиңе ийгиле. Айым ошо жүзүң жарык. Чарчабай жүрөт. Бүгүн дагы буйрса, бүгүн эле барыңыздар азыр. Барып Терезамга кирип, айкимге кирип жанагы кагаздардын негизинде баштаңыздар. Анан маселени дагы иштеп турасыз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайсы деңгээлге келип калды иштеп жүрүш. Хорошо? Жакшы, күч кубат берсин, чарчабай. Рахмат.